Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, жок кылуучу 7 нерседен сактангыла. Жок кылуучу адам баласыны жок кылуучу 7 нерседен сактангыла. Сахабалар айтты, о Аллахтын элчиси, алар кайсылар деп сурашты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү хадисинде 7 нерсени атады. Биринчи, Алла Таалага башкаларды шерик келтирүү. Алланы 2 деп билүү, же 3 деп билүү. Кандай эле христиан дининдегилер Алла Тааланы 3, Иса алейхиссалам Алланын баласы, Мариям энебиз Алланын аялы дегендей, Алла сактасын, ушинтип Аллага шерик келтирүү. Бул дагы адамды жок кылуучу амалдарга кирет. Бул биринчиси. Экинчиси, сыйкырчылык кылуу. Сыйкырчылык кылуу. Сыйкырчылыкка ошол көз ачыктык кылуу, келечекти айтуу ушулардын экинчиси. Үчүнчүсү, жазыксыз адам өлтүрүү. Эч бир себепсиз адам өлтүрүү. Төртүнчүсү, сүткордук кылуу. Адамды жок кылуучу амалдардан бирөөсү сүткордук. Бешинчиси, жетимдин малын жөө. Жетимдин малын ачыктан ачык тартып алуу, же болбосо бүгүнкү күндө бизде ошол жаш балдары бар туруп ата энеси өлүп кете турган болсо, ошолордун үйүнө барып, ошол казан табагына аралашып, тамагын жеп кетүү. Алтынчысы, согуш майданынан качуу. Жетинчиси, таза аялга жала жабуу. Ушул 7 амал адамды не кылат? Жок кылуучу, түбүнө жетүүчү амал деп айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бул хадисти Бухари жана Муслим, имам Бухари, имам Муслим рахимахумуллахтар риваят кылган.